Көп айымдар айтышат. Мен өзүмдү сыйлайм, өзүмдү жакшы көрөм. Фигурама каранам, боенуп жүрөм. Бирок күйөөм мага көңүл бурбайт дейт. Айымдар амалыбыз күйөө үчүн болбош керек. Аялдык бактыбыз үчүн болушу керек. Эгер күйөөңүздүн көңүлүн өзүңүзгө бурдурганды кааласаңыз, анда мен айтат элем ар бир айымга аялдын тилинде баал болуусу керек. Ниетибиз таза болуу керек. Эгер ниетибиз башка, оозубуздан чыккан сөзүбүз башка болсо, анда мындай энергия эркекке жетпейт. Эркектин кулагы аркылуу жүрөгүнө киргенди билүү керек. Чын дилиңизден ыраазычылык айтыңыз. Сөзсүз эле бизге бир машина алып берүү керек эмес, сөзсүз эле бизге бир көйнөк алып берүү керек эмес. Жөн эле ыраазычылыкты эмнеден баштайсыз? Балаңызга памперс алып келип атабы, картошка, пияз көтөрүп келип атабы, тамак аш көтөрүп келип атабы, кичинекей нерсе үчүн да жаным, камкорум, мен сага ыраазымын деп айтсаңыз, анан сизге көп нерсе берүүгө даяр болот. Эркектин табияты мына ушундай. Эркектер биздей ойлонбойт. Мактаганды билиңиз. Ыраазычылык айтуу менен эле токтоп калбай, сырткы келбетти, ирээттөөнү биз үйрөнүшүбүз керек. Анткени эркектин табияты мына ушундай. Сулуу. Аялдын жанында эркектин гормондору көтөрүлөт. Тестостерон гормонун жакшы сезет, дофамин гормонун сезет. Ошон үчүн эркектин көзүн толтуруп, кулагын толтурсаңыз, мына ошол жетиштүү.